Эми кезек кайрымдуулук жумушумда. Билбегендер үчүн айта кетейин. Мен көчөдөн тапкан нерселерими алып келип, жууп, тазалап, маркетплейске коюп сатып, андан түшкөн акчаны атасы жок, атасы таштап кеткен энелерге, балдарга жардам катары салып берем. Бир жумада чогултамбы, 10 күндө чогултамбы, именно ошол көчөдөн тапкан буюмдарымды саткан акчамын $100 кылып саламын. Азыр бүгүн эфирде мен 2 картинка тапканмын. Ошол картинкалардын бирөөсүн алганы келатат. Даваң. Азыр мына ушул картинканы келатат. Мына кичине үстүлөрүндө краска болуп калыптыр. Ошону $15 коюп койдум. $15 алганы келатат. Таксын $25 койдум. Баарынан кызыгы айтсаңар, мен мында мурунку эмелеримде бар, видеолорумдан көрсөңөр болот. Картина деп эле. Ушундай бир мына мындай чоң. Ушуга карандаш менен эле алып, биринчи билесиңерби, сүрөт тартканда мындай гүл тартканды үйрөнгөнбүз го, мындай кылып эле, мындай кылып туруп эле гүл тартып коет элек го. Кудум ошондой карандаш менен бир боёгу дагы жок сүрөттү $10 коюп койдум. Не кылат экен десем, ошону келип алып кетпедиби? Жөн дагы алып кетпей, wow, so nice дейт. Абдан сонун дейт го, сулуу дейт го. Так что картиналар жакшы кетет экен бул жакта. Мен башкаларга ошо $50-60-70 деп отурбаймын. Мага тезирээк сатып, тезирээк $100 кылып, тезирээк жөнөткөнүм кызык. Азыр клиентке тапшырып атканымда көрсөтөм. Маркетплейске койгон, сүйлөшкөн баракчамды да тиркеп коем. Элиптер гана тезирээк алып чыгып келейик. Так. I'm here дейт. Күн. Сонунда күнчү. Картинканы беребиз азыр. Так. Ну-ка. Ишикти ачайлычы. Кылды! Саттым. Башталды. $15 саттым. Эми баштадык. Шындай жүрөгүм менен кылам да, кайдыгерлик кылгандачы. Мурда Чикагода жашаганда балам экөөбүздүн целый склад буюмдарыбызды алып кеткен десеңер. Аны мен сатыш оюма да келген жок, кызыккан да жокмун. Бирок монтип кайдыгерлик ушинтип бирөөнүн курсагын кичине этпетим болсо дагы алып бергенге, бир жумага болсо дагы жарап калса деп ушундай сүйүнүп, талкындан бирдеме тапсам сүйүнүп көтөрүп келем да, тазалап сатып бирөөгө берсем да, бирөөнүн курсагын тойготсом, алар мен үчүн дуа кылып койсо дейм да. Силерге айтып атам, өзүм ыйлагым келип кетти го. Мына эми дагы баштайбыз эсептеп, мени капа кылгандар нарагыраак барсын эми, аларды деп мен өзүмдүн жумушумду токтотпойюн чындыгында. Мына $15 саттык. Эми бул шеригин сатышыбыз керек. $25 деп койдум. $20 сураса деле бере берем. Бирок айрыкча биякта көбүнчө $7, $15 деп койсом, кайра кошуп берип кетип калышат. Мынасың Американын байлыгы да. Ушундай. Мен дагы баштадым жумушум, Кудай кааласа. Секип уборкага барганда, айланганда, келгенде чыгарып койгон буюмдар болсо алып келип, тазалап сатабыз. Бүгүн мындай чемодан. Мына жеринде кичине жыртыктары бар экен, бирок баарын жазып, тартып койдум, чтоб клиент келгенден кийин, олуп келгенден кийин анан айнып отурбасын деп. Бирок калган баары иштейт экен. $10 койдум. Азыр келатам дейт, көрөбүз. Алат бекен. Кана кеттик, келдим дейт. Чайынчы. Ой, ишине ооруп турам, кыйналып. Ошентсе дагы алып чыгып берейин.
баллондору сонун иштейт экен. Хай. Bizde olsa dağda şabada çaşlarım uçuyorlar. Мен қалсам екен бақы саттым. Чемоданды саттым. Кеше $15. $15 картинка сатқанбыз. Бүгін $10 чемодан саттым. $15 қойдым эле қарасам мындай сызылған жыртықтары бар екен. $10 түшіріп қойсам. Алып кетті. Сүйініп эле байқыш әмелерін пакеттерге салып келиптир буюмдарынчы. Мен Техаска учуп кетишим керек, срочно. Азыр бара берейин деп тамам келип айтадым. Эле ошо менин көзүмчө эле пакеттерин чемоданга салып, жана жыртыктарын көрүп ал дедим. Жазып койгом, сүрөткө тартып койгом. Десем, perfect деп, эң сонун деп алып кетти. Ошентип кайрымдуулукка секин. Маленький мешочками жакындап атабыз. Кече $15 бүгүн $10. Мындан чыкты $25 кылып койдук. Буюрса дагы бир чемоданым бар, ага да жазды. Азыр сатып калсам сразу жүктөйм. Анда сонун иш кылган болобуз. Так что жакындадык. Бүгүн сатууда мындай чемодан. Бул чемодандан экөөнү таап келген элем. Бирөөсүн саттым, мында мурунку видеодон көрсөңөр болот. Бул чемодан таза аябай жакшынакай боюнча экен, бирок бир сыйра тазалап койдум. Эмнеге эле чемодандар чыгып берет десе, бул Гавайи штаты, основной туристтердин штаты. Ошондо мен ойлоп калдым, ошо чемодандарын алмаштырганда буларын чыгарып коет деп. Мага кайра жакшы. Чемодандардын баллондорун текшеребиз, сөзсүз. Видеого да код ушинтип жүктөймүн, потому что клиент келбей туруп ар бир царапинасын, ар бир жыртыгын, мындай жыртыктары болсо баарын тартып чыгарып коем. Көрүш керек, чтобы ал да бар болуп, мен да бар болуп, келип кетип, келгенде жакпай калбасын деп. Бул чемоданым дагы бирөөгө керек болду. Кайрсаңар кимге? Ушул балага. Аябай секин кыймылдаган бала экен. Секин алыстан туруп тартып алдым. Ошондай саттым. Бүгүн кыздын саудасы күчөдү го. Саттым. Көп экен. Жана айттым эле го, экинчи чемоданды да койдум депчи. Ошол чемоданыма да келем деп жазды эле, жакшы келип калды, саттым. Аны $20 койгом. $20 боюнча алып кетти. Байкуш жанагы өзүсүн карабай улутундагылардан экен. Бомуш бул дейм, билбейм. Апасы жазгандан, апасы да Техаста экен. Мен балам барат, анан балам барса берип коесуңбу сумка деди эле. Бирөө келет экен десем, байкуш сумкасы сүдүрөп жүрүп жыртылып кетиптир. Бомуш бул дейм. Эч болсо түшүнгөн жокмун. Аябай ушундай жакшынакай бала экен, бирок карабай экен. Анан бомушпу дейм, билбейм, ушундай кыймыл аракет да аябай секин. Ошого ойлонуп туруп, энелер дедим да. Техастан туруп ушу Гавайиде баласына ушу сумкасы жыртылып калса, сумкага акча салып атат. Тилеген баласы. Мына бизге сатсак болду. Ошон үчүн жанагы айтат го, тезек кабы менен деген сөз бар го. Ар бир буюмдун өзүнө ылайык кардары бар да. Мисалы, мага анымы жазып аткан эми байлар, алар силер ала бергиле ошо Gucci'лерден $1000. Бул менин ушул тапкан буюмдарымдын да өзүнүн кардары бар. Бул буюм билесиңерби канча адамга кызмат кылып атат? Бир адамга уже кызмат кылып чыкты көчөгө. Аны алып келип жууп тазалап, экинчи адамга кызматка жөнөттүм мен. Ал эми ал адамдын акчасын дагы бирөө үчүн жөнөтүп, аны курсагандай кылсабыз. 4-нчи адам бул мен ушундай дубасын алып сүйүнсөм, дагы 5-нчи адам бар экен. 5-нчи адам бул менин подписчиктерим. Подписчиктерим дуа кылып, лайктарды басып, мага ушундай
давай эже молодец деп тұрсаңар мен дағы жүгіріп барып таап сатып дағы жанаттым.